Урматтуу Камчыбек Кыдыршаевич, мен сизге кайрылуу жасап келдим. Сот боюнча сизден жардам сураймын. Уголовный ишти башка даттанууга жатпайт, жана жаңы жагдайдагы даттанууга жатпайтты. Тилкаттын копиясы менен экспертиза жасатып берейатна деп. Аны сот албаш керек экен. Эсенканов алып туруп, Батырбеков тиле келип сүйлөшүп, ошону жокко чыгарып койду уголовныйды. Башкы прокуратурага жиберди. Башкы прокуратура жанакы Тилкатты экспертизага берип, мына Бишкектин чоң экспертизасына тиги эжемин колу чыкты, Усманова. Эми уголовныйды кайра восстановить этиш керек экен. Батырбеков тилек такыр эле соттоштурбай атат. Үйдү талашсаң, мен сени каматып салам, өлтүрүп салам деп коркуп атат. Сотторго неме болуп сүйлөшүп эле, бурмалап эле жаным койбой турган болду. Минентип өз үйүмө өзүм кире албай атам, сизден жардам сураймын. Жардам сурап келдим. Эмне үчүн сотторго иш козгобойсуз? Мына Эсенканы мыйзамсыз чечим чыгарды мага. Сизден суранам, жардам сураймын. Камчыбек Кыдыршаевич, сотторду бир тартипке чакырып бербесеңиз, вообще болбой калды. Биз жалган айтпайбыз. Документтерибизди текшерип көрүңүз. Ошого кайрылуу жасап келдим Жалал-Абадтан, Мавлиянова Майра. Мына Курманкул Токтаралиевичке да кайрылдым мына. Жардам берип, жанакы кылмыш ишти неме кылып, кайрадан тергөө жүргүзүп, кайрадан неме кылмыш ишти восстановить этип берди. Мына ушинтип кыйнай турган болду бизди Камчыбек Кыдыршаевич. Жардам бериңиз, мына сотторду ким сурайт? Замирбек Базарбаевга барсам, мен мындай контролдой албаймын дейт. Анан кимге барабыз? Айлабыз такыр түгөдү. Жалал-Абадтан Мавлиянова Майра.